Жылдыр бияка четкиге жылдырып койгон. Баяман Субанов Бакай Ата райондук электр тармактар ишканасында электр монтаждоочу болуп иштейт. Учурда жаңы орнотулуп жаткан карагайларга 10 киловольттук электр чубалгыларын тартып жатат. Айтымында эскилиги жеткен аба чубалгылары аба райынын ар кандай кырдаалдарына туруштук бере албай, үзүлүп калган учурлары көп болгон. Азыркы мынакей жаңы зым тирештер деп коет, жаңы карагай опоралар коюлуп атат. Ушуларды орнотуп мына келе атабыз биз. Мурунку эски зымдын эскилиги жеткенине байланыштуу ар бир эмеден кошулган үзгүлтүккө учурабаш үчүн жаңы эч жердин бүтүн камеме зымдарды тартып келе атабыз да кыскасы. Бакай Ата районундагы бул электр карагайлары 1970-жылдары коюлган. Мындан улам эскилиги жеткен электр карагайларын алып салып, жаңыларын орнотушууда. 8,5 километр линия реконструкция каралган 0,4 киловольт ага чубалгыбыз менен. Ал жерге сип, бул эски зымдардын ордуна сип кабель тартылат. Ал эми 10 киловольт ага чубалгыбыздын да быйылкыга 3,5 километр реконструкция жана куруу иштери каралган. Алардын мынакей буюрса 1,5 километрин баштап атабыз. Азыркы учурда бул Бакай Ата айылында Фидер 5 МТФ деген 10 киловольт ага чубалгыбызында реконструкция иштери жүрүп атат. Кийинки 10 киловольттук ага чубалгыбыз Кыргызстан айылында жүрөт. Айрда 1,5 километр линия курабыз. 10 киловольттук кошумча көмөк чордонго линия куруп алып барабыз. Үстүбүздөгү жылы Бакай Ата районуна 4 кошумча көмөк чордонун орнотуу пландалган. Бул иштердин бардыгы калкка үзгүлтүксүз электр энергиясын берүү максатында жасалууда. 2024-жылдын планына 4 кошумча көмөк чордонун орнотуу кирген. Bir трансформатордун кубаттуулугун көтөрүү, алар боюнча жумуштар жүрүп атат азыр. Жерлерин чечип, материал келсе эле жумушту аткарып баштайбыз. Энергетиктердин мындай иштерине жергиликтүү тургундар ыраазы. Энергетиктерге рахмат. Ушу жаңы кабагайларды алмаштырып атат, эскилигине жетип калган. Ушу айыл тургундары биз ыраазыбыз. Бакай Ата районунда жасалып жаткан оңдоп түзөө иштерин кыш мезгили келгенге чейин аяктоо пландалган. Райондо жалпы 9886 абонент бар. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Син Ахматова, Бакай Ата району.